Кудайдын буйругусуз кумурсканында буту сынбайт деп коет эмеспи. Анысыңардай урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай буйрук менен кайрадан сиздер менен төз эфирде амандашып жүз көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Баарыңыздарга Кутман таң каалаган Кел чай ичели программасынын жалпы жамааты жана көрсөтүүбүздү бүгүнкү 2 саат аралыгында биз менен бирге болуңуздар дейли чакыралы жана албетте сиздер дагы бул убакыттарда биз менен биргеликте жарышып болушучу активдүү болгонго аракет кылыңыз дейли. 2 саат жөн эмес, кур эмес, жакшы өткөргөнгө баарыңыздарга аракет кылалы дейли. Келе жаткан дагы жолу жаңы жылыңыздар менен дейли. Бүгүн 25 декабрь күнгө дүйшөмбү, мына ошентип жуманын башында турабыз. Жумабыз ийгиликтүү башталсын дейли. Ошентип бул жуманын бүтүшү менен эле биз жаңы жылга кирип барат экенбиз, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе биз программабызды ачык деп жарыялайлы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы сканлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Декабрдын аяк чендерине келип калдык. Сиз дагы мына ушул бир канча күндүн ичинде белек алып калууңуз толук мүмкүн. Эң акырында көрсөтүлгөндөй эле эң мыкты белектердин ээси сиз болуп калышыңыз толук мүмкүн, урматтуу көрүүчү. Андыктан Пиала Голдтон жакшы белектерди утуп алууга биз дагы тилектешпиз. Сиздерге дагы бир көрсөтүүбүздүн атынан белек тапшырабыз. Бул саатта дагы ага чейин сиз суроого кунт коюп оңуз дейли. Ийгиликтин эмнеси жок деп айтылат, урматтуу көрүүчү. Бир гана сөздү улап жазып коюшуңуз керек. Ийгиликтин эмнеси жок. Ойлонуңуздар дагы бизге WhatsApp'тан жибериңиздер 0508 400 100 номери аркылуу. Ийгилик жаратууда сөзсүз эле сен жаш болушуң керек деген нерсе жок. Ийгилик жаратууда сен сөзсүз эле жакшынакай бол, же болбосо толук бол, же болбосо жана башка деген нерсе жок. Чек жок. Ийгилик жаратууда эмне жок деп айтылат, урматтуу көрүүчүлөр. Бул ар бир адам ийгилик жарата алат. Кайсы убак болбосун дегендей бир маани түшүндүрөт эмеспи? Ушуну эле ойлонуп, тууралап туруп, түздөп туруп бизге жазып коюңуздар дейли. Ким туура жооп жазса, 1-саатта утуп алгандай эле биздин көрүүчүбүз 50-70 менен бүткөн абонент бизге туура жоопту жазып утуп алды 1-саатта. Бул саатта дагы сиз дагы мына ошентип 100 бирдикти утуп алсаңыз болот. Биз болсо белектер туурасында улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи белектин баасы сиз үчүн роль ойнойбу? Ал акчасы кымбатпы, арзанбы, кандай ойлойсуз? Бизге оюңуздарды жазып коюңуздар. Азыр болсо ашкана рубрикасы. Колго жасаса, чынында эле көрсөтүлгөндөй кылып, оңой эле болчу да экен. Жана даамы кандай болду экен? Пияз менен сыр кандай болду экен? Менимче даамдуу эле көрүндү. Сөз жасап көрүш керек экен. Тамагыңыздар таттуу болсун, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи белек берүүдө жогоруда сиздерге суроо салбадым бортого. Белек алганда сизге баягы баасы роль ойнойбу? Ал кымбат экени, арзан экени роль ойнойбу деген суроо бергенбиз. Негизинен бул баягы ар бир адамдын кулк мүнөзүнө да жараша болсо керек. Мисалы, кесе жооп айтуу кыйын. Анткени адамдардын баягы ар ким ар кандай нерсени баалуулук катары көрөт. Мисалы, айрымдар кымбат баалуу нерселерге маани берсе, башкалар тескеринче колдо бар нерселерди чогултуган болсо дагы убакыт жана көп жумшалган майда чүйдөнү бийик көрүшөт экен. Негизгиси көбүн эсе адамдардан сурасак, мага көңүл буруу көбүрөөк белек болот эле деген ойлорду айтып келишет. Кээде белектин өзү бир тең, аны берүү жол жобосу бир тең деп айтып келишет. Айрым адамдар тартуунун
өзүнүн дагы аны берип жаткан адамдын көңүл бурусун, мээримин, жылуу сөзүн күтөт. Мисалы баланын оюнда мен энеме белек берүүгө милдеттүүмүн, сөзсүз колуна баалуу бир нерсе карматышым керек деген ой болушу мүмкүн. Бирок бүгүнкүдөй жашоодо кооздолгон кутудан көрө жылуу сөздөр маани болушу ыктымал деген да ойду айтышат экен көпчүлүк ата энелер. Андыктан кимге кандай белек берген күндө дагы аны менен чогуу жагымдуу маана, жылуу көз караш тартуулап коюуну унутпашыңыз керек деген ойлор айтылууда. Чынында эле жылуу сөз түрдө чоң белектердин да катарын толуктайт. Азыр болсо кийинки рубрикабызга кезек беребиз. Караңыздарчы, жаңы жылдык кандай сонун лайфхактар, чындыгында баягы кичинекей нерседен же колдо бар нерседен эле көп нерселерди жасап кооздоп үйгө бир уют деп коебуз го, ушул нерсени жасап койгон колдон келет болуш керек. Жогорудагы көрүнүштөргө сар эсеп салып эле үйүңүздөгү баягы жакшы нерселерди жасап койсоңуз болот экен. Урматтуу көрүүчү, сиз дагы жасап көрүңүз дейли. Белек туурасында сөз кылып атабыз. Азыр болсо бир аздан кийин көрүшөбүз. Дегеле белектен баш тартуу мүмкүнбү? Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен ноябрдын башынан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы сканлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Сиздерге суроону кайталайм, көрүүчү. Негизи ийгиликтин бир нерсеси жок деп айтылат. Эмнеси жок деп айтылат? Бизге жоопторду жазсаңыздар болот. 0508 400 100 номери аркылуу. Ал эми жогоруда сиздерге айтканбыз, негизи кимдир бирөө сизге белек берип жаткан учурда баш тарта аласызбы? Мисалы, баш тарта турган кандай белек болду экени көпчүлүгү жок деши мүмкүн. Анткени белек жагымдуу белек берилип жатса, ал нерседен баш тартуу кыйын. Мисалы, бирок кандай белек болушу мүмкүн деген дагы суроо жаралат. Белектен баш тартса болот экен. Буга бир нече себеп бар. Мисалы, белектин баасы өтө кымбат болсо же аны берген адам сизге анча жакын болбогон учурда баш тартса болот. Бирок ал адам дагы ыңгайсыз абалда калбаш үчүн себебин түшүндүрүп, жылуу, жумшак баш тартуу зарыл экендигин эскертишет экен психологдор, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми ыраазычылыкты кандай кылышыбыз керек? Сөз аягында негизи белек берүү үчүн ыраазычылык тууралуу айта кетиш керек. Себеби белек алганда аны берген адамдын көзүнчө ачып, бул нерсе сизге керек экенин жана көптөн бери эңсеп жүргөнүңүздү айтышыңыз керек экен. Мындай учурда бул калп айтуу эмес, жөн гана адамдын көңүлүн алуу катары эсептелинет. Эгер көл болсо, дароо сууга салыңыз. Белекти алып эч нерсе болбогондой ары жылдырып коюу туура эмес экенин айтпаса деле түшүнүктүү болот. Эгер сизге бир эле учурда бир нече адам белек берип жатса, баасына жана маанилүүлүгүнө карабай, баарын бирдей жылмаюу жана ырашчылык менен кабыл алганыңыз туура деп айтылат экен, урматтуу көрүүчү. Чындыгында ушундай. Барыңыздарга белек бергендер көп болсун дейли жана бүгүнкү күнүңүздөр кут болсун деп жакшы бир музыкалык чыгарма тартуулайлы, кабыл алыңыздар. Нарын Сүйүнбековдун аткаруусунда болду. Айым күнүм деп аталат бул чыгарма. Сөзү ону казак элине таандык. Мына ушинтип кыргызчалап ырдап чыкканын өзү биздин эфирге келгенде айтып берди эле. Жана сөз түрдө эл жылуу кабыл алып, жакшы кабыл алууда. Азыр көпчүлүк баягы акырын коюалы бул чыгарманы угуп аткан мезгилдери десек болот. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми белектер деп аткандан кийин сөз түрдө белекке кошо дайыма берилүүчү же болбосо белек
жок деле гүл ар дайым берилип келет. Гүлдөрдүн дагы мааниси өтө мындай көп деп коюшат го. Мисалы, ошол эле роза гүлүн алалы, анын кызыл өңдөгү түсүн бул сүйүүнү билдирет деп айтышат. Ак роза бериле турган болсо, баягы бул божомолдулардын сиздерге айтканыма караганда, ошо ак роза бул достукту жакшы көргөн маани түшүндүрөт деген сыяктуу ойду айтышат. Кыскасы, өңдөрүнө жараша дагы мааниси бар деген ойлорду айтып келишет да. Анан деги эле кандай гүл берсе, кандай мүнөзгө ээ болот, ошолор жөнүндө айта турган болсок, роза гүлү, мындай гүлдү баалаган адам жакындарынын мээрим аябайт деп айтылат экен. Турмушка реалдуу карашат, бирок өзүн башкалардан өйдө алып жүрөт. Эрки бекем максатына кандай жол менен болбосун жетүүгө аракеттенишет экен. Тартипти жана үйдөгү жайлуулукту сүйөт. Розанын тикенеги бар дегендей, жакындарын сүйүктүсүн билгизбей сайып да алат дейт. Сүйүүнү баалайт жана көп көңүл бурууну талап кылышат экен розаны сүйгөндөр. Роза бергенди жакшы көрсөңүз, анда жакшы алганды жакшы көргөн адам мына ушундай мүнөзгө ээ болот деген ойлор бар экен. Азыр болсо кийинки рубрикабызга берели, андан кийин жолугушабыз. Ал эми Жугазын гүлүн жактыргандардын мүнөзүн айта турган болсок, турмуштун кыйынчылыгына оңой менен сынбаган, энергиялуу, чынчыл жана бой көтөрүп жүргөн адамдар болот экен. Адамдар менен бат мамиле курган жагы бар, бирок бирөөлөргө оңой менен ишене беришпейт экен. Андыктан анын анык планын, оюн билүү кыйын. Ага жагыш үчүн көп аракет талап кылынат. Табияты өтө жакшы көрүшөт экен деп айтылат экен. Урматтуу Жогазынды, тюльпандарды жакшы көрөм дегендерди байкасаңыздар, алар ушундай мүнөздө болушат экен, урматтуу көрүүчүлөр. Баягы оңой менен бир нерсени жактыра беришпейт экен, бирок ошол эле учурда өтө энергиялуу адамдар болот экен. Ал эми орхидеяны жактыргандар, бул гүлдү жактыргандардын мүнөзү татаал, жөнөкөй жолдор менен багынткан ийгиликти жетишкендик деп эсептебей, кыйынчылык менен ар дайым күрөшүп тургусу келет экен. Жакындарына талабы катуу, баалаган адамдан жаман сөз укса, депрессияга туш болчу адаты бар. Кооз буюмдарды баалап, өзгөчө кийине билген адамдар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Орхидеяны жакшы көргөндөр. Мына ушундай. Ал эми алдыда сирен гүлүн жакшы көргөндөрдүн мүнөзү кандай? Кененирээк айтып берем, кеттик алдыга. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы сканлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү ылтырып чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Канчалык көп камчыласаң, ошончолук ийгиликке жетесиң деп коет эмеспи, урматтуу көрүүчүлөр. Бул ийгиликтерге жетүү үчүн дагы эрк керек экен. Демек, ичиңиздеги өйдө тур, кыймылда, бас, жаса, ийгилик жарат деген сыяктуу бир сөздөр, өзүңүзгө өзүңүз мотивация берип аткан ушундай бир сөздөр болсо, ойготуңуз ошол нерселерди жана сөзсүз түрдө эркиңизди күчтүү кылыңыз дейли. Анткени ийгиликке жетүү үчүн сизде бир жакшы бир эрк болуш керек деп айтабыз. Ал эми жогоруда сурообуз да ошол ийгиликке байланыштуу болчу. Ийгиликтин эмнеси жок деп айтылат, урматтуу көрүүчү? Ийгиликтин убактысы жокпу же ийгиликтин эмнеси жок деп айтылат? Ийгиликтин чоңу кичинекейи жок деп айтылабы же болбосо балким жана башка учурларды айтылабы? Кыскасы, ойлонуп көрүңүз дагы бизге жоопторду жазыңыздар. Бул сөз дагы өтө көп айтылып жүргөн сөздөрдүн бири десек болот. Азыр болсо музыкалык чыгарманы тартуулайбыз, кабыл алыңыздар.
Сирен көлүн жактыргандар кандай негизи мүнөздүү болот? Сезимдерин оңой менен сыртка чыгарбаган адамдар болот экен. Башына иш түшсө, өзү менен өзү калган жандар болот экен. Ички жан дүйнөсү бай келип, жасалмалуулукту жактырышпайт. Назик, ошол эле кезде көтөрүмдүү, аракетчил жана тыкан. Жаңы жашоо шартка бат көнө билет, өмүр шеригине берилүү менен дайыма колдоо көрсөтүп турууга жөндөмдүү дейт, урматтуу көрүүчүлөр. Бул мырзаларга аябай жагат болуш керек, ушул мүнөздүү айымдар көбүнесе. Калла көлүн жактыргандар үчүн күчтүү энергиянын ээси болгондуктан оорчулукка майышпайт экен. Өзүн шаңды алып жүрүп, капалыкты, зеригүүнү айдап турат. Анын жанында башкалар да өзүн ишенимдүү сезе башташат, сүйүүнү жана сезимдерди коргоп баалай билет. Үйдө баары болсо деп чуркаган, бирок сынды оор кабыл алат. Көпчүлүгү музыкага жакын келишет экен, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи гүлдөрдүн түрү бар, ар биринин баягы негизги мүнөздөрү айтылып өттү, бирок баягы негизги гүлдөрдү да айтып өттүк. Белекке берилүүчү андан сырткары дагы мисалы лилия гүлдөрү, байчичекей жана башка жөнөкөй гүлдөрдөн тарта бардыгынын мүнөздөрү бар экен, бирок негизги белекке берилүүчү баягы гүлдөрдүн катарын ошол эле роза, сирен жана башка тюльпан гүлдөрү жөнүндө айтып өттүк. Сиздер билип алдыңыздар болуш керек кимге кандай гүл жагарын жана кандай мүнөздүү адамга берип жатканыңызды. Азыр болсо биз тамаша рубрикасына кезек беребиз. Мына ушундай сонун тамаша бардык биздин көрүүчүлөр, жүзүңүзгө жылмаюу келсин дейли, баарыңыздарга жылмаюу каалайбыз. Деги эле жогорудан бери сиздер менен белек берүү, кабыл алуу, ырасчылык айтуу, белек берүү маданияты, ошол эле учурда кайсыл бир деңгээлде гүлдөрдү алганда алардын мүнөзү кандай болот, ушулар туурасында сөз кылдык. Урматтуу көрүүчү, негизи ар бир адам белек алгысы келет, көңүл борборунда болгонду, көңүл бурууну каалашат дегендей өзгөчө айымдарга бул нерсе дагы көбүнесе туура келет десек болот. Бул сөздөр андан сырткары белекти берүүдө сиз досторуңуз болобу, кесиптештериңиз болобу, менталитетке жараша ар бир өлкөнүн өзүнчө белек берүү маданияты дегендей, ушунун бардыгы белек берүү маданиятына кирет эмеспи? Андан жогору дагы биздин сурообузга келген жооптор бар. Жыйынтыгын чыгарып койсок, бизге биринчилерден болуп туура жоопту жазган көрүүчүбүз бар. Азыр сиздерге окуп берем. Биринчи бизге жазган көрүүчүбүз: ийгиликтин эрте кечи жок деп айтылат деп 6742 менен бүткөн абонент жазган экен. Топ-туура, ийгиликтин эрте кечи жок деп айтылат, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи ийгилик жаратуудан эч коркпоңуз. Мен убактым өттү, ал канча убакыт өткөн сайын мен болду ал нерсеге жетишпейм деп ойлобоңуз. Ийгиликтин эч качан эрте кечи болбойт экен. Ийгилик жаратуу азыр дагы мүмкүн. Ошондуктан сиздерге ошол нерсени каалайбыз. А биз болсо убактыбыз, саатыбыз мына ошентип аягына келип калды. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар дейли.